29 мартта вице-премьер-министр Кубатбек Боронов чыдабай кетип, патрульдук милициянын ишмердүүлүгү ойдогудай болбой атканын сындады. Өзгөчө абалда көчөдөгү адамдардын көп жүргөнү тескөө болбой атканы кандай? Бул боюнча милициянын иши начар экени көрүнүп турат. 28 мартта нарында Лемонтий Кайман атындагы Крим авторитет Алмаз Сулайманов өлтүрүлдү. Ички иштер министрлиги кылмыш чөрөсүнө алдын ала анализ жасап, каргашалуу окуяны болтурбай коюшу керек болчу. Тилекке каршы өмүрүндө бир ОПГны кармап көрбөгөн Кашкар Жунушалиев бул жааттан ийгилик жаратмак беле. Жакында Курсан Асанов өзүнө ачылган кылмыш иштерин жомокко салыштырып, ойдон чыгарылганын жар салган. Логика боюнча чын эле Кашкар Жунушалиевдин көрө албастыгынан жеке эригишүүсү менен каралоо жүрүп, саясий куугунтукка алынганбы? Бул боюнча жогорку төбөлдөр кызыгып көрүшүп, ак-караны ажыратууга мезгил келгенин айтышып, Курсан Асановго жала жабылганына ынанып атышабы. 8 мартта кыз келиндердин тынчтык жүрүшүн бет капчан чоролор үзгүлтүккө учуратышып, плакаттарын талкалап зөөкүрдү көрсөтүшкөн эле. Артынан милиция тынчтык жүрүштү тараткан. Ошондо чоролор менен күч органдары биригип алышып, мыйзамдан сырткары иш кылышканбы? Жүзүн жашырган эргулдар адам укугун тепселеп атышса да, эмнеге алар жазаланган эмес? Эл аралык коомчулукта бул көрүнүш катуу сынга алынган. Дал ушунун кесепетинен батыштан келе турган социалдык колдоолордон кол жуудукпу? Аз күн мурун Кой Таш окуясы боюнча соттук процесс башталды. Бул жаатта да Кашкар Жунушалиевдин бетке чиркөө, чала сабат иштери бийликтин аброюна сокку болуп урулабы? Жергиликтүү калк кыжырданууга алдырсачы. Артка кылчайып бийликтөө кылууга азыр да кеч эмес го. Дээрлик күч органдарынын катачылыктары талданабы? Ошондо элдин көксөөсү сууйт, ооруну жашырса өлүм ашкере кылат дейт. Ички иштер министрлигинин иригенин көрмөксөнгө сала берип толкундоолорду жаратып албайбызбы? Булардын баары жакынкы эле аралыктагы жүрөк өйткөн көрүнүштөр. Эмне үчүн ушунча катачылыктарга жол берген министр отставкага кетпейт? Системанын түбүнө жеткенден кийин кеч болуп калбайбы? Же Кашкар Жунушалиев креслосун сыйкырлап алганбы деп жазат Арба Чекит KG сайты. Кубатбек Боронов саламаттык сактоо министрлигинин ишин сынга алды. Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Кубатбек Боронов өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн катышуусунда онлайн режиминде жыйын өткөрдү. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Жыйындын жүрүшүндө 2020 жылдын 29 мартына карата коронавирус инфекциясын 26 киши жуктурганы аныкталгандыгы, аны менен кошо өлкөдө вирус менен алышкандардын жалпы саны 84 адамга жеткени тууралуу айтылган. Тармактык министрлердин жана мекемелердин жетекчилери, облустук администрациялардын башчылары коронавирустун жайылышына жол бербөө үчүн берилген тапшырмаларды аткаруу боюнча жасалып жаткан иштер жана кабыл алынган чаралар жөнүндө маалымат беришти. Биринчи вице-премьер-министр жерлерде дезинфекциялоо иштерин жүргүзүүнү күчөтүү тапшырмасын берди. Бишкекке кирип чыккан унааларды хлор менен тиешелүү дезинфекциялоо иштерин жүргүзгүлө. Бишкектин периметри боюнча тийиштүү санитардык тазалоо иштерин жүргүзүү зарыл. Мындай иштер кичи райондордо жана калктуу конуштарда дагы жасалышы керек. Ушундай эле иштер аймактарда дагы жүргүзүлүүгө тийиш. Бул азыр өтө маанилүү, деди Кубатбек Боронов. Жыйындын жүрүшүндө саламаттык сактоо министрлигинин жетекчилигинин уюштуруучулук башкаруу иштеринин жетишсиздиги сынга алынды. Министрликтин жетекчилигинин уюштуруучулук ишинде кемчилдиктерди көрүп турабыз. Бул биз тараптан да калктын да нааразычылыгын жаратпай койбойт. Кетирилген кемчиликтер четтетилет. Дарыгерлердин керектөөлөрүн камсыздоо, өзгөчө абал режими учурунда уруксат маселелерине да тийиштүү. Алдыңкы катарда иштеп жаткан лаборанттар, вирусологдор, эпидемиологдор үчүн тоскоолдуксуз жана коопсуз иштөөнүн бардык шарттары түзүлөт. Калган мамлекеттик органдар жана жергиликтүү бийлик органдары бул жаатта жардам көрсөтүшөт, деди Кубатбек Боронов. Айтмамат Кадырбаев кайырмакка илинди. Айтмамат Кадырбаев Ош мэриясында майыптарга делген батирлердеги көз боемоочулук менен бөлүштүрүлгөн мыйзамсыз иши ачыкка чыкты. Мэрия тарабынан 2017 жылы мүмкүнчүлүгү чектелген 66 жаранга Анар Кичи районунан батир бөлүнүп берилген аныкталган. Текшерүүнүн жүрүшүндө 8 тургундун кыймылсыз мүлкү жок деген жалган документ толтурулганы. 31 киши батир алганга чейин жаллабат. Ош облустарынын бир канча райондорунда жана Бишкек шаарында жашагандыктары такталды. Мындан тышкары 9 киши 3-чү топтогу майып деген кагаз менен батирди мыйзамсыз алганы ачыкталды. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Мындай мандемдүү иштер Ош шаарын Айтмамат Кадырбаев жетектеп турган учурда болгон. Демек Кадырбаев бийликтин кайырмагына илинди десек болот, деп жазат Фабула Чекит KG сайты.
Коронавирус анықталған Нарын шаарынын тургуну Пакистандан даваттан келген, ал карантин эрежесин одоно бузганбы? Кыргызстандагы COVID-19 вирусын жуктуруп алган 84 адамдын бирөө Нарын шаарынын тургуну болуп чыкты. Бул тууралуу Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, аталган тургун 2019 жылдын 15 ноябрында Пакистанга даватка кетип, ушул жылдын 15 мартында Кыргызстанга Лахол, Ташкент, Бишкек каттамы менен учуп келген. Ташкентте Бишкекке кетүүчү учакты 5-6 саат күткөн. Манас аэропортунан үйдөн чыкпай отуруу, эч ким менен байланышпоо, дене табуу көтөрүлсө тез жардамга кайрылуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Бирок бул адам Бишкек шаарында уулунун үйүндө 4 күн болгон. 19 март күнү Бишкек шаарынан Нарынга 7 киши менен чогуу бир таксиде келген. 22 март күнү саат 18:30 чамасында Нарын облустук бириктирилген ооруканасына обсервацияга жаткырылып, анализ алынган. 28 мартта анализинен вирус табылган. Азыркы учурда изоляцияда, абалы канааттандырарлык, эч кандай даттануусу жок. Аны менен байланышта болгон адамдардын баары көзөмөлдө. Биринчи категориядагы контакт болгон 48 адамдан анализ алынды. Үй бүлө мүчөлөрү обсервацияга жаткырылды. Алардын анализин эртерээк чыгаруу маселеси штабта облус жетекчилиги тарабынан көтөрүлдү. Экинчи категориядагы контакт болгон 105 адамга үйүнөн чыкпоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Жашаган көчөсүнө пост коюлду. Эгер биринчи категориядагы 48 адамдан вирус табылса, экинчи категориядагы адамдардан да анализ алынат. Сиздерден көптөн көп өтүнөбүз. Үйүңүздөрдөн чыкпай бардык санитардык жана гигиеналык эрежелерди туура сактап берсеңиздер, деп жазат Турмуш Чекит KG сайты. Азыркы учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'та, Facebook'та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Чүйдө коронавирус аныкталган ата-бала Дубайдан келишкен. Чүй облусунда коронавирус аныкталган 2 адам Аламөдүн районунун Көкжар айылынын тургундары. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, оору аныкталган ата-бала 12 мартта Дубайдан учуп келишкен. Алар үй карантинге алынып, дарыгерлердин көзөмөлүндө болгон. 28 мартта текшерүү учурунда бул адамдар коронавирус жуктуруп алганы аныкталган. Учурда алар ооруканага жаткырылып, үй бүлө мүчөлөрү жана айылда байланышта болгондор карантинге алынды. 30 мартка карата Кыргызстанда 84 адам COVID-19 вирусын жуктуруп алганы аныкталды. Алардын ичинен 3 адам оор абалда реанимацияда жатат. Өлкөдө коронавирусту жайылтпоо максатында Бишкек баш болгон 3 шаарда жана 4 райондо өзгөчө абал режими киргизилген. Адам каза болгондо сырттан келгендер чогулса 30 000 сом айып салынат. Таластын Покровка айыл өкмөтүндөгү Кырдаал Манас районунун Покровка айыл өкмөтүндө дүкөндөрдүн иштөөсүнө чектөөлөр киргизилди. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысына жергиликтүүлөр билдирди. Маалыматка караганда, айыл өкмөттүн аймагындагы дүкөндөрдүн иштөө убактысы эртең менен 8:00-дөн кечки саат 18:00 чейин деп бекитилди. Ага катар эле каза болгондордун аза зыянатына сырттан келген адамдар чогулса 30 000 сом, каза болгон адамдын 40 өткөрүлсө, адамдарды чогултуп Куран окутулса, аларга 20 000 сом айып салынары эскертилди. Жаш балдарды дүкөнгө жиберген ата-энелерге 5 000 сом, бет кап тагынбай көчөдө жүргөндөргө 500 сом айып салынат. Карантин учурунда 2 адам каза болгон, коронавируска тиешеси жок. Аларга эл көп чогулган жок, туугандары өздөрү эле акыркы сапарга узатышты. Атактуу Alibaba компаниясынын негиздөөчүсү миллиардер Джек Ма Кыргызстанга жардам берет. Аламга атагы жарган кытайлык миллиардер Джек Ма өзүнүн фондорунун атынан 7 өлкөнү тандап жардам бермекчи болду. Тандоого кирген өлкөлөрдүн сап башында Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана дагы башка 4 өлкө бар. Буларга медициналык каражаттарды жөнөтмөкчү болушканы жарыяланды. Бул тууралуу Reuters маалымдады. Бул фонддор 7 өлкөгө Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Бутан, Индия, Азербайжан жана Вьетнамга жардам көрсөтөт. Жардам 1,5 миллион медициналык беткап, 165 000 тест система. Ошондой эле коргоочу кийим жана медициналык жабдыктар, анын ичинде желдеткичтер жана термометр түрүндө көрсөтүлөт. Гуманитардык жүк жакынкы күндөрү берилери күтүлүп жатат, деп жазат Компромисс Чекит KG сайты. Дональд Трамп COVID-19-дан 200 000 америкалык көз жумса, бул жакшы жыйынтык. АКШнын президенти Дональд Трамп COVID-19-дан 100-200 000 америкалык киши көз жумса, бул жакшы жыйынтык деп айтты. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыгышты.
Трамптын айтымында өкмөт өз убагында алдын алуу иштерин жүргүзбөгөндө 2 миллиондон ашуун адам каза болмок. Ак үйдүн жетекчиси коронавирустан улам АКШдагы эң көп өлүм 2 жумада катталат деген пикирде. Ал эми мамлекетти калыбына келтирүү пандемиядан кийин июнда башталат. Трамп ошондой эле өлкөдө коронавирустун жайылышына каршы чараларды 30 апрелге чейин узартууну буйрук кылды. Алдын ала 2 миллион киши көз жумушу мүмкүн деп айтылган айрым божомолдорду эске салып, эгерде биз өлгөндөрдүн санын 100-200 миңге чейин азайта алсак, демек биз жакшы иштеген болобуз деп айткан Трамп. Эске сала кетсек, акыркы маалыматтар боюнча АКШда илдеттен жабыркагандардын саны 124 миң кишиге жеткен. Бул дүйнө жүзүндөгү эң жогорку көрсөткүч болуп, коронавирус жуктургандар көп катталган өлкөлөрдүн ичинен АКШ биринчи орунга чыкты. Ал эми дүйнө жүзүндө аталган дарт менен катталгандар 720 миңден ашуанын 34 миңден ашууну көз жумса, 150 миңден ашууну сакайып кеткен деп жазат Nazarnews чекиткейчи сайты. COVID-19 коңшуларда дарттан жабыркагандар саат сайын өсүп жатат. Дүйнө жүзүндө аны менен бирге Казакстанда коронавирус эпидемиясы боюнча кырдаал көңүл жылытарлык эмес. Казакстанда 30 мартка карата дагы 9 жаңы учур катталып, аталган илдеттен жабыркагандардын жалпы саны 300гө жетти. Ал эми Өзбекстанда 30 мартка карата жаңы дагы бир учур катталып, ал кишиге коронавирустан улам каза болгон тайкесинен илдет жуккандыгы аныкталган. Жалпысынан бул дарт менен жабыркагандар 145ти түздү. Кыргызстанда COVID-19 жуктургандар жалпы 84кө жеткен. Кошуна Тажикстанда коронавирусту жуктурган бир да учур каттала элек. Эске сала кетсек, акыркы маалыматтар боюнча АКШда илдеттен жабыркагандардын саны 124 миң кишиге жеткен. Бул дүйнө жүзүндөгү эң жогорку көрсөткүч болуп, коронавирус жуктургандар көп катталган өлкөлөрдүн ичинен АКШ биринчи орунга чыкты. Ал эми дүйнө жүзүндө аталган дарт менен катталгандар 720 миңден ашып, анын 34 миңден ашууну көз жумса, 150 миңден ашууну сакайып кеткен. Ал эми 7 каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган чиновниктин балдары коменданттык эрежеге баш ийбей жатат аталышындагы материал Facebook баракчабызда талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныша аласыздар. Бүгүн өкмөт үйүндө ички иштер министринин орун басары Бишкек шаарынын коменданты Алмаз Оразалиев каладагы соңку кырдаал боюнча маалымат берди. Айтымында 26 марттан 27 мартка караган түнү Бишкек шаарында эреже бузган 146 адам кармалды. Алардын 133 эркек жана 13 аял болсо, бирөө чет элдик жаран болуп саналат. Ден Сапина, Патриса Лумумбу көчөлөрүнүн кесилишине артынан кубалоо жолу менен токтотулушкан. Токтотулган учурда 2 Азия улуттагы жашы 25-30 чамасында балдар мас абалында чыгышып, каршылык көрсөткөн маалы милиция кызматкерлери табилдик тапанчасы менен эскертүү иретинде асманга 2 жолу ок чыгаргандан кийин мас абалдагы жарандар башип кармалган. Президент өз билдирүүсүндө коменданттык сааттын эрежелери жарандардын ээлеген кызматына, статусуна карабай бирдей болоорун белгилеген. Бирок Бишкек шаарынын коменданты бул видеодогу окуяны атын жаап жашырып, кыйытып маалымат айтты. Жыйырма 26 марттын кечинде Бишкектеги коменданттык сааттын тартибин бузуп, патрулдук милицияга кол көтөргөн 2 жарандын бирөө Жогорку кеңештин эл аралык мамилелер, коргоо жана коопсуздук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Эрнест Молдошев болуп чыкты. Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү автоунааны башкарып бара жаткан Эрнест Молдошев милиция кызматкерлеринин буйругуна баш ийбей, из жашырууга аракет кылып, мас абалда милиция кызматкерлерине кол көтөргөн. Ал жоопту тартканды элге ачык көрсөтүш керек. Жанагы акмакты милицияны сабаган сотко алып барып, ошол сот процессин деген телевизордон бүт 6 миллион кыргызга көрсөтүш керек. Кимдин баласы болбосун, ким болбосун, акчасы барбы, акчасы жокпу, бардыгы жооп берет. Аны алып барып туруп камап салгыла. Эксперт Мамытканов эреже бузгандарга Кыргызстанда жаза өтө эле жеңил болуп жатканын айтып, эл аралык тажрыйбаларды колдонуу керек дейт. Мынакей Россияда көчө 7 жыл түрмөгө отургузган жоопкерчиликти киргизишти. Карантинди бузуп, эгерде элдин деген коопсуздугуна ушундай коркунуч туудурса 7 жылга. Мынакей Өзбекстанда 10 жыл деп киргизип атышат.
Биздики болсо эми өзүбүздүн шартыбызга жараша ошондой жазылган. Ал эми Ош шаары жана Ноокат Кара Суу районунун аймагында 26 марттан 27 мартка караган түнү жалпы 44 жаран коменданттык саатты бузган үчүн райондук ички иштер бөлүмүнө алынып келинген. Булар Ош шаарынан 22 атуул жаран, Кара Суу районунан 20 жаран, ал эми Ноокаттан 2 жаран. Бул эмнени кабарлап турат? Бул бир аз болсо да элдерге коменданттык саатта өзү чектөө киргизгенин толук түшүнө баштаганы билдирет. Өлкөнүн түштүк аймагында тартипти бекем сактоо үчүн күч органдары жан үрөп жатса, жарандар пенсия, пособия жана чет жактан жакындары которгон акчаларды ала албай убара чегүүдө. Ушуну бүгүн ушу банктын, улуттук банктын өкүлчүлүгү менен жолугушуу болот. Биз сунуштайт элек, суранат элек ушу жарандарга жеңил болуш үчүн жер жеринде пособия кары картаңдарга ушул уюштуруп жер жеринде үйлөрүнө тизмеси менен алып барып берсе. Жалал-Абад шаарында дээрлик абал тынч өттү. Бирок коомчулукту WhatsApp тиркемеси аркылуу чагым кылып дүрбөткөн жарандар катталганын Жалал-Абад шаарынын коменданты Жеңишбек Жоробеков ырастады. Областтын аймагында 11 кылмыш катталды. 11 кылмыш, бул кылмыштардын арасында өзгөчө оор кылмыштар жок, бирок белгилеп кете турган бир кылмыш бар. Бул WhatsApp аркылуу таратылган тастыкталбаган жалган маалыматтар. Бул боюнча азыр ички иштер органдары тарабынан териштирүү иштери жүргүзүлүп атат. Жалпысынан өзгөчө абал киргизилген аймактардагы коменданттарга берилген суроолор окшош болду. Жарандардын көбү коменданттык саат киргизилген аймактарда өткөрмө кагаздар боюнча маселе көп болуп жатканын айтышты. Ал эми суткалап иштеп жаткан блокпосттогу кызматкерлер, медиктер өзгөчө абалга тийиштүү иш алып барып жаткандарга өкмөт тарабынан акчалай жардам болору айтылган. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7 канал, Бишкек. Кайран гана өкмөттө иштегендер. Эмнеге ушунчалык бир сөздү 5 кайталап эжелеп окуйсуңар? Пулуң болсо кулуңмун деген заман. Андай тартипке баш ийбегендер да чоңдор, балдары, жакындары, анан байлар. Булар жазаланбайт. Карапайым элге жазасын берип, анан дагы штраф салып, элди жөн эле мине калышат. Ушулар жазып берген нерсени да тыңыраак окуй алышпайт. Эшегине жараша тушагы. Жазып бергенди жакшылап окуп бере албаган ушундай атка минерлерден качан арылат экенбиз? Өздөрү деле уялып кетип калса болмок. Урматтуу теле көрүүчүлөр, барыңыздарды өзгөчө кырдаал тартиптерин так аткарып, санитардык жана гигиеналык эрежелерди так сактап, колдон келсе үйдөн чыкпай туруңуздарды өтүнөбүз. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7 каналдын YouTube'дагы, Facebook'тагы жана Instagram'дагы баракчаларына да кошулууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.